чачы экиге өрүлөт жана чачпак тагылат. Андан кийин бул такыя токусу кыргыз өлчөмдөрүндө бардыгы арыштап карыштап көргөзүлгөндө мына бир карыш такыя токусу бар. Башында түйрөт тоголок болот. Бул аркалыгы же сала коймосу деп айтылат да. Чачын жаап турат. Бул атабы? Сен микрофон эметип берейинби? Кандай коймосу дедиң сен? Аркасындагы? Аркалыгы. Аркалыгы? Аркалыгы же сала коймосу деп айтылат. Сала Бул болсо ээг алмайт. Ээг алгыч. Микрофон камап бергенине жакшы болот дейм да. Как называется еще? Сала коймо аркалык. Бул чачты жаап турат желкеден. Бул моореки мына белдин бияна чейин эле болот. Узун болбойт. Анткени кыргыз аялдары ээрге жана атка отурганда бул басылып калбаш керек да. Бул ээг алмай, ээг алгыч. Аялдын эң эле мындай назик жери бул могок болот экен да. Кыргыз өлчөмдөрүндө бул кулач, а бул чарчы да. Ошондо 7 кулач же болбосо 10 чарчы кылып алабыз да. Муну болсо мындай ором деп коет, ороп алабыз. Ороп алып түнүндө апалар энелерчи муну жаздыгынын астына коюп жаткан. Мойнунун астыначы, жаздыгынын астына. Мындан ысык өтүп бул үтүктөлүп калат экен да. Азыркынын тигиндечи. Бул оромду ороп баштайбыз. Оң жакка оролот. Негизи бир киши өзү оройбойт. Оройлот. Өзү оройбойт? Оройлот. Өзүңө өзүң орогондо учур болот. Анткени өзүңө өзүң орогон, мисалы жайлоодо жалгыз калсаң, же жанакы бир идишке сууну коюп койгондо өзүң көрүнүп каласың да. Ошол же болбосо жана таш жылтыраган таштарга өзүң көрүнө турган таштарды карап орочкон да. Көчмөн жашоодо эми энелер кээде бир жалгыз учурларында Күзгү болот эмес да. таш түзгүлөр болгон. Элечек бул көчүп кетип бараткан учурда эгерде бала төрөлүп калса, ороч катары эгер эме болуп баратса, бир жерин жарат кылып бир жарат алып бир жерин тилдирип алса, бинт катары, оронч катары колдонулат. Жана эгер баягы жаман айтпай жакшы жок, бизде кыргыздарда эгер акыркы сапарга узата турган болсок, бул кепин катары колдонулат. Жана бuyakta аялдар көпчүлүк болгондугу үчүн бул өздүк гигиена үчүн да жакшы колдонулган да. Бул жерден мына моорекил оромдор мына могул жерге кетип атпайбы? Ушул биз айтканда тепкич деп коебуз, лесинка депчи. Ушул жер бычак мээзи деп айтылат. Бычак мээзи бычакты курчутуп атканда жылтырак мээз чыгат го. Ошол мээз аркылуу мынтип көтөрүлүп туруш керек. Же болбосо кастаңдай деп коет да. Салмагын айтып койсоң, салмагынчы да. Салмагы бул 20 чартыдан 40-ка чейин кетет. Байдын байбичеси, байбичелер негизи 40-ка чейин конгон. Азыркы учурда 200 граммдан 1 килограммга чейин. Мына бул үстүнө, төбөсүнө таштама ташталат. Бул кичинекей кестемелер ташталып турат. Бизде энелерде акыркы сапарга узататканда таберик бермей бар. Мына моорекилердин баары ушул жерге катылган да. Эгер апалар акыркы сапарга узатылып атканда, ай кызым, сен кошогуңду жакшы айт. Энең сага муну калтырып тур, аны калтырып тур деп, анан энесиникин боз үйдө кошок айтып турган кыздарга таратат. Кыздарга да ошонусун таратат да, элечегин кепинге алат. Бүтүрүлүп, чирилет ичине. Ичине эле бүтүрүлөт. Жайкыш деп тартып жүргөн да. Жайкыш деп тартылат. Бул мындай өзүнүн белин тыкан кылып жакшы кармап турат да. Өзүнүн боонунда башында оор болуп турганда
дене толку боюңду түз кармаганга. Ар бир уруунун өзүнүн элечеги бар. Мен азыркы урап аткан бул Токтогул аймагына тиешелүү Илекини урап атам. Көрдүңүз, мен элечегим бул жыгымы менен болуп атпайбы? Бул бугу урусунуку да. Илеки мына бүркөнчөк жоолук, могу бүркөнчөк жоолугу. Чаткал тарапка, Токтогул калас тарапка тиешелүү Илеки. Мына элечегибиз даяр болду. Мындай көйнөгүн көрдүңүзбү? Мындай жөн эле айрып эле жиберет да, анан тепчилейт жөрмө менен. Бул чыптамасы же өккө кап деп айтылат. Көрдүңүздөрбү? Түйүмдөр, могулар, түймө топчулар. Бул эң эле айтып атпаймынбы, бай ишенимге, бир нерсеге ырымдаганбыз да, бул кызыбызга, келинибизге же көз тийбесин, сөз тийбесин дейт. Же болбосо ар бир шуурулар, топчулар, мисалы энелер келгенде мендей болуп айланайын, төрөп түш, мендей болуп бала бакыралы бол деп анан өзүнөн ошо топчу шууруларын берип жүргөн да. Белдемчи, түндүк белдемчи мына. Түндүк белдемчи атка отурганда аттын аркасына чейин жабылган болот. Жана түндүк белдемчи белине кийиз шырылып кирилип, анан белдемчини кыз киши кийбейт. Бирди төрөгөндөн кийин гана анан бөйрөктү жылуулугунан күндө аттын үстүндө жүргөндө ошондо гана кийилет белдемчи. Мен азыр жана кыз узатууга белдемчи кийип алганда айтам, ай сен боло элексиң, анткени төрөп түшө элексиң депчи. Төрөп түшкөндөн кийин анан белдемчи кийилет. Бул түндүк элечектин оролушун жана түндүк элечек кандай экенин көрдүңүздөр.